срочно операцияны кылыш керек деди. $50.000 дешти. Көзүмдүн тегерени эле баары эле карап атышты ошо. Кыргызстанда жергиликтүү хирургтар Борбор Азияда биринчилерден болуп боор рагына операция жасашты. Операциядан кийин бейтаптын боору толук калыбына келген. Боордун 2 долясына тең метастаз берген учурда бизге кыйынчылыктар көп пайда болот. Эмне кылабыз деп, ana ошол себеби деген эки жагын тең алып сала албайсың. Бул учурларда азыр бизде жаңы метод чыкты да, буну АЛППС деп коет. Бул эми азыр Россиянын чоң центрлеринде анан за рубежом чет мамлекеттерде ушул операциялар жасалат, жасалып жүрөт да. Анан биринчи жолу азыр бизде ошолор жасалды. Азыр 4 ооруга жасадык. 4-төн тең азыр результаттары жакшы, эң жакшы. Улуттук онкология борборунун ичеги шишиктери бөлүмүнүн башчысы Муратбек Осонбаев бул операциянын өзгөчөлүгү эмнеде экенин айтып берди. Болду уже эч нерсе кала 4-сынап бүттү деген сөз болчу да. Азыр болсо ушул 2 этаптык операция деген бул өз биринчи этап менен жанагы кан тамырын байлап, экинчи жана метастазды алып таштап, жанагы чоң метастазын калтырып, анан 2 жумадан кийин операцияны кайра алып, ошону жана экинчи жана биз ойлогон биринчи жак метастазын баарын боордун жартысын алып таштаганга мүмкүнчүлүк бар да. Бул өзү мындай да, главный цели бул жерде биринчи жанагы этапта кан тамырды байлап салгандан кийин экинчи жана калып калган боорго, боор бул өзү бир чоңойгонго мүмкүнчүлүк түзөт. Боордун бир чоң касиети бул способность к регенерации деп коет. Бул өзү жанагы өзүнчө өсүп чыгат да. Өсүп чыгатканга мүмкүнчүлүгү бар. Биз жана кан тамыр байлап салганда сол жагындагы калган боорго, или оң жагында калган боорго күч келет дагы, ошол жерден кан көп келип, ошол жерге күч келип, ошол компенсаторный гипертрофия деп коет, ошондой болуп чоңоет да. 2 жуманын ичинде чоңоет. А ошол чоңойгон учурда биз экинчи этап операциясын ошону жасайбыз да. Ал убакта уже боор өзүнүн функциясын аткаранга жарап калат. Бул өтө уникалдуу бир аз мүмкүнчүлүктөрдүн бири. Трансплантация деп атпайбыз, боорду трансплантация кылыш керек, анан ошонун альтернативасы болуп эсептелет да. Аталган операция аркылуу боордун альвеококкозу да толук айыгат. Каарманыбыз Мунара Сейдалиева өзү бул операциянын жыйынтыгы. Ал азыр биздин хирургтарга ыраазычылыгын билдирүүдө. Ал Түркияда операцияга 2 жуманын ичинде $50.000 таап кетиши керек эле. Бирок биздин хирургтар анын ден соолугун толук калыбына келтиришти. Эмеде операция болдум. Сентябрдын 23-үнde операция болдум, двухэтапный менен. Экинчи операция болсо 7-октябрда болду да. Азыр абалым жакшы, Кудайга шүгүр. Эле жерге кайрылсак мындай операцияны жасай албай истеди. Турциянын врачтары менен да сүйлөштүк, байланыштык, баары эле бүт эле жердегилер двухэтапта операция менен болот деди, бирок биз каражат жок. Срочно операцияны кылыш керек деди. Убакыт да болбой калды, убакыт да тар болду, акча да жок болду. Сбор кылалык десек 2 жуманын ичинде сбор кыла алган жокпуз. Анан $50.000 дешти. Анан ошондон бияка келип, бияктан корктук, конечно, башында. Кандай болот, эмне болот деп. Эми Кудайга шүгүр, мынтип сүйлөп жүрөм, басып жүрөм, ден соолугум жакшы. Ушуга эле шүгүр кылып отурабыз. Ошо өттүн врачтар болсо күнү түнү карап атышты. Баары врачтар аябай жакшы экен бияктыкычы. Көзүмдүн тегерени эле баары эле карап атышты ошо. Күн түн болсо да келип температурам көтөрүлүп атса да үйүнөн чуркап келишип. Меники аябай эле мындай эң тяжелый эле операция болду да. Хирургтун айтымында бул операция үчүн көп акча талап кылынбайт. Боордун 10-15% таза болушу жетиштүү. Калганын хирургтар жасашат. Да, бул акча жагынан да бул операция Россияга барса деле, Турцияга барса деле, Индияга барса өтө чоң операция, өтө чоң суммадагы акча болуп эсептелет да. Биздин жарандардын 80-90% ага бара албайт. Жанагы 10% барышы мүмкүн да. Анан көпчүлүк биз ошол жака баш жагында жиберчүбүз. Алар суммасын айткандан бара албай калып, бизде ал убакта жасачу эмеспиз да. Ал көпчүлүк ошондой эле көп эле оорулар ошондон өтүп кетишти да.
А биз кийин азыр ошолор өзүбүз жасап жатат. Бизде жана дарылардан башка эч кандай булардын затратасы жок. Дарыгерлер элден УЗИге өз убагында барып ден соолугуна кайдыгер карабоону суранышат. Алардын айтымында көп адамдар кеч кайрылышат. Эгер боору толугу менен метастаз менен капталган болсо, анда органды калыбына келтирүү тилекке каршы мүмкүн эмес. Мисалы үчүн рак печени дегенчи, рак печени бул көбүнчө бул жанагы вирустун гепатит Б, С деген оорулар бар. Ошолордон кийин жолуга турган көп кездешет да. Процентный отношение алар 70-80% вирусный гепатит ооруган кишилер болот да. Именно ушул оорулар, ушул гепатит Б, С менен ооруган кишилер бүт бары тең булар учетто болуш керек. Диспансердин учетто болуп, бир жылда 2 жолу обязательно обследование өтүш керек. Обследованиесі жеңил обследование, бул ультразвук менен эле көрүнө турган нерсе да. Ушул эле адамдар бул профилактическая чоң мааниге ээ гепатит Б, С. Азыр бизде эмне үчүн рак печени көп болуп атат? Себеби гепатит Б, С ошолор көп. Ошондон кийин ошон үчүн бизде процентный отношение ошолор аябай көп болот. Ушул оорулар ар дайым диспансер учетто жана инфекционистте турат, обычно учетто. Анан участковый врачтар да ошолор бир жылда 2 жолу обследовать этип турса эле бул жерде өз убагында өйүп этсе болот.